Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун үгүт иштери Талас областындагы Манас Ордо мемориалдык комплексинен башталды. Ал жактан Манастын күмбөзүнө барып зыярат кылып Куран окулду. Амин. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлгөндүгүнүн баш атушу Талас болот. Манас атабыздын арбагы жатат. Түпкүлүктүү эл, касиеттүү жер. Ошондуктан ушул Талас жергесинен башталды. Манас Ордо комплексинен Садыр Жапаров менен учурашып, чогуу сүрөткө түшүүнү каалагандар өтө көп болду. Буга байланыштуу эл менен жолугушуу убактысын бир аз жылдырууга туура келди. Аба ырайынын суугуна карабай эл көп чогулду. Садыр Жапаров эл алдында чыгып сөз сүйлөп, ар бир жарандын мүдөөсүн жакшы түшүнөрүн жана ар бир көйгөйгө көңүл бурарын айтты. Андан соң жергиликтүү тургундардын суроолоруна жооп берди. Арасында ыңгайсыз суроолор да болду. Мурун Курманбек Бакиевтер менен иштешкенсиз да, анын тушунда чоң кызматтарда иштедиңиз. Азыр алар сизди колдоп жана каржылап жатат деген кептер айтылып жатат. Ушуга жооп берип койсоңуз дейт. Бул карандай калп, мына Кудай карап турат. Ушунча элдин алдында туруп, мен Кудай алдында туруп айтып бере алам. Бир тыйын эч кимден мен алган жокмун, каржылаган жок. Жергиликтүү көйгөйлөр тууралуу да суроолор берилди. Жол, чек ара жана газ менен камсыз кылуу боюнча өтүнүчтөр да айтылды. Учурда кызуу талкуу болуп жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоору жана курултай институту боюнча тынчсыздангандар да болду. Жеке пикиримде президенттик башкаруу туура, бирок ошол эле мезгилде парламент менен президенттин ортосунда баланс болуш керек. Бийликти көзөмөлдөп турган экөөнүн ортосунда баланс болуш керек. Биз ошондой системанын долбоорун түзүп жатабыз. Парламенттикти көрдүңүздөр мына акыркы 10 жылда парламенттик башкаруу эмес эле бизнеске айланып кетти. Күндүн суугуна карабай Садыр Жапаров менен жолугушууга келгендердин саны өтө көп болду. Алар Садыр Жапаров эл көйгөйүн жакшы түшүнөрүн жана эл үчүн чын дилинен кызмат кылып берет деп ишенерин билдиришти. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгер бизди көрүп турсаңыз, ушул мамлекетибизди өстүрүп, өнүктүрүп, Кыргызстанга барып иштеп келейинчи деген заманды көргүм келет. Биз Россияга, Турцияга барып иштейинчи деп эмес, Кыргызстанга келип иштесек экен. Чыныгы элдик курултай түзүңүз. Бакиевдин курултайын, Бекназаровдун курултайын көргөнбүз. Бизде жергиликтүү кеңеш деген кичинекей парламент деген бар. Эгер сизди чын эле элдик институт түзөм десеңиз, ушул жергиликтүү кеңешти республика деңгээлге чейин көтөрүп чыгып, бул кыйынчылыкты башынан көбө түшкөн жакындарын кандай муктаж экенин билет да, биз алыска жүргөн мигранттарыбызды ойлойбуз. Ошо бир туугандарыбыз бар, ошолорду сагындык, сагыныч, кусалык дегенди Садыр байке өзү жон терisi менен сезип өтүшкөн. Алла таалам өзү колдосун. Ыйманың бекем болсун кагылайын. Жолугушуу жылуу маанайда өттү. Таластыктар элдик талапкер Садыр Жапаровду колдоорун айтып жатышты.